Ee болгон. Көптөн бери бир дүкөндү иштетип жүргөн. Алтын жана күмүш бермет шакектерди саткан дүкөнчү өз окуясын мынтип баштады. Дахала алайя ражулун ва мааху завжату. Мага бир жигит келишкен келинчегин колтуктап дүкөнгө кирип калды. Ва мааху ажуз тахмил ибнахума as-saghir. Аркасынан бели бир аз эңкейген, кичинекей баланы аркасына көтөрүп алган бир апа кирип калды. Улам келинчегинин быкынына сөмөйүн мынтип сайып коюп, аркасын таптап, тамашалашып, кулагына бир нерсе шыбыраныш болуп, келинчегин күлдүрүп, "Шуну алып берейинби? Тигин алып берейинби? Сана калчы гана колуңа салаңа" деп атып, тандап келип, эң мыкты бермет шакекке келип такалды. Ушул мага жакты деди. Ал ошону. Кайтарымына 1760 сом ашып калды. А бирок ал баягы келинчегинин саласындагы аты жогундагы бул бермет шакек 100 000 сомдон ашык эле деп атат. 100 000 сомдон ашык эле. Анан 1700 сом ашып калды. Муну кемпир ким десем, карап туруп, апам бул. Не болду? Дедиле. Ошол апаңызга ылайык мынау жерде мынау шакек бар. Бере аласызбы ошону? Сдачасына да? Ушул. Мен түшүрө эле берип атам. Арзан берип атам. 1760 сом менде калсын, апага тагынып калсын. Апаңыз ооба, берип коюм. 1760 сом ушул деп кыйкырып кирди магазин ичинде. Ооба, жагы. Болбойт. Мындан арзаныраак жокпу деп, тияк-тияктар издеп калды. Ошондо апасы акырын баланы көтөрүп чыгып кетти. Мен айттым, акмак, келинчегиңдин муну аты жок саласына 100 000ден ашык бермет шакекти салып койдуң. Апаң үчүн сени төрөп чоңойтуп койгон, апаң үчүн 1760 сомдук муну күмүш аралашкан шакекти алып бере албайсыңбы? Не деген акылсың? Не деген сокурсуң? Не деген көйдөнүң бош? Ошондо акылына келди. Сыртка чыгып, машинасынын эшигин ачып, апасы отурган арканкы салонго баш барып, "Апа, келиңиз, муну салайынбы колуңузга? Шуну салайынбы?" деди эле. "Валлахи ма албас захаб хатта амут." Уулум, Аллахтын алдында сапар тартып кеткенге чейин мен салама шакек салбайм. Болду, ант иштим. Сен кызалат болбо. Мени деп келинчегиңден да жем ишитпе. Валака я бунай мисла, валака я бунай мисла. Болгону уулум, уулуңдан куд ушундай мамилени күтө бер. Уулум, уулуңдан куд ушундай мамиле күткүн деп 2 жолу каргады ошол жерде деп атат. Кагылайындар. Бул шакек сөйкө, билерик, анан жана башка жоолук көйнөк деп апабыздын назарынан калып кетип, түбөлүк тозоктун чычаласы болуп кыйкыланып калды.